Кычкылдануу калыбына келүү реакцияларын теңдөө боюнча мага бир суроо келди. Айта кетейин, бул негизги эмес, жыртып предметтик тестинде химиядан келүүчү деңгээлден бир аз татаалыраак деңгээлдеги суроо. Анткени муну иштөө көбүрөөк убакыт алат жана буну райондук мектептик деңгээлдеги олимпиадалардан күтсө болот. Анда мен иштеп берейин. С2H2-ни ацетиленди эмнеге чейин кычкылдандырыптыр? Козукулак кислотасына чейин кычкылдандырыптыр. Анда бул жерде биринчи жарым реакциябыз бул С2H2 эмнеге барууда? С2H2O4-кө барууда. Экинчи жарым реакциябыз болсо бул кайсынысы? MnO4 иону перманганат эмнеге чейин барууда? MnO2ге чейин барууда. Анда бизде мындай эреже бар. Мисалы бул жакта плюс 7-ден плюс 4-кө эмне болуптур? Калыбына келиптир. Анда бул жерде кычкылданды. Бул калыбына келүү реакциясы, а бул болсо кычкылдануу реакциясы. Биз теңдегенде алгач мындай бир эреже бар. Реакциянын сызыгынын эки жагын карайбыз. Биринчи кычкылтекти теңдеш керек. Көмүртектер барабар, бирок кычкылтек бул жакта жок, бул жакта 4 кычкылтек бар. Ошондуктан кычкылтекти теңдегенде көбүнчө негизи эреже боюнча суу кошулат. Суу кошулганда канча суу кошкондо кычкылтектер теңделет? 4 суу кошкондо кычкылтектер теңделди. А бирок бизде кычкылтекти 4 суу менен теңдеген учурда бир нерсе ашып калды. Бул болсо аштар. Суутектер. Барабардыктын сол жагында 8 плюс 2 10 аш бар, бул жакта экөө эле бар. Ошондуктан бул жакка дагы 8 аш плюсту кошкондо теңделет. Эми бул жерде аштардын саны тең, оолордун саны тең, көмүртектердин саны тең. А бирок заряд бул тарап 0, бул тарапта плюс 8. Ошондуктан бул жакка 8 электрон кошулат. Көбүнчө H плюс тарапка электрон кошулат. Ошондо мына плюс 8 менен 8 электрон кошкондо 0го барып калып, барабардыктын эки тарабы бирдей болуп калды. Демек силер үйрөндүңөр, кычкылтек жетпегенде эмне кош керек экен? H2O кош керек. Бул жакта 4 кычкылтек бар, бул жакта экөө бар. Эгер бул жерге 2-ни берип теңдесеңер, анда бул жерде 4 болот да, бирок марганецтердин саны алмашып кетет. Бияка 2-ни берсең, кычкылтектин саны алмашып кетет. Ошондуктан бул жерде суу менен гана теңдей алабыз. Суу кошуп туруп, сөзсүз кычкылтекти теңдегенде суу кошуш керек. Жана канча суу кошобуз? 2 кычкылтек бар, 2 суу кошкондо 4 болду. Бирок эмне ашып калды бизде? Кайра эле аштар ашып калды. Бул аштан канча бар? 4 бар. Бул жакта такыр эле жок. Ошондуктан биз 4-нү кошуш керек болобуз. 4 H плюсту коштук. Анда зарядтарды теңдеш керек. Бул жерде минус 1, плюс 4. Жалпы плюс 3. Плюс 3кө 3 электронду кошо турчу болсок, анда ошондо бул жак сол тарабы 0 болот, оң тарабы дагы 0 болот. Эми электрондордун санын теңдеш керек. Биз 8 электрон бар, 3 электрон бар. Демек буга 3дөн беребиз, буга 8ден беребиз. Жалпы реакция эмне болду ошондо? 3 S2H2 кошулган 12 суу 3кө көбөйттүк да. Дагы барабардыктын сол жагы. 8 MnO4 минус 1 менен перманганат иону плюс 8-ди 4кө көбөйтсөк 32 H плюс иону плюс 8-ди 3кө көбөйтсөк 24 электрон. Барабардыктын оң тарапында 3 козукулак кислотасы C2H2O4 плюс 24 H плюс кошулган 24 электрон кошулган 3-8-ге көйттүк. 8-ди MnO2 8 MnO2 плюс 16 суу. Эми барабардыктын эки тарабында окшошторду жоюштурушубуз керек. Мисалы, бул калат баары бир 12 суу бар экен, а бул жерде 16 суу бар экен. Демек 12 суу кетет, 16 суунун ордуна 4 суу калат. 32 H плюс бар, 24 бар. 24-тün ордунда 32 менен болгондо 8 артып калууда. 24 электрон барабардыктын эки тарабында тең, электрондор теңделди. Ошондуктан 3 S2H2 плюс 8 перманганат иону плюс 8 H плюс бунда 3 S2H2O4 плюс 8 MnO2 плюс 4 суу. Ушун менен бул кычкыл чөйрөдө болгондо ушундай теңдеп койсок болот деп
Менин теориям, бирок бул адашып кетпейин, билбейм. Негизи ушундай, бул кычкыл чөйрө да. Бирок бизге берилгенде негиздик артып калууда, негиздик чөйрө чыгууда, анан суу кошулууда. Ошондуктан биз да бир эреже бар. H плюстарды жоюу үчүн, негиздик чөйрөдө реакцияны жүргүзүү үчүн биз эки жакка тең OH-тарды кошобуз. Ошондо барабардыктын сол тарабына 8 OH кошсок, бул нейтралдашат. Бул жакка дагы 8 OH кошуу керек болот ошондо. Демек, 3C2H2 плюс 8MnO4 минусунчу заряды плюс бул тарапка 8 OH-ты кошо турчу болсок, экинчи тарапка дагы 8 OH-ты кошуу керек болот. Демек 8H плюс менен 8 OH деген бул эмнени түшүндүрөт? 8 суу дегенди түшүндүрөт. Демек 3 козукулак кислотасы, 8 марганецтин оксиди плюс 4 суу жана 8 OH гидроксид иону. Кайра эле 8 суу бар, бул жерде 4 суу бар. Демек мунун ордуна 4 болот. Демек аягында 3C2H2 плюс 8 MnO4 перманганат иону, анан 4 суу. 4 суу кошкондо эмне чыгып атат? 3 козукулак кислотасы, 8 марганецтин оксиди жана 8 гидроксид иону. Анан бул жерде перманганаттын кайсынысы берилген болсо, ошол ионду эле алдына коюп кое беребиз. Эч проблема жок. Бул жерде калий иону берилген. Ошондуктан 3 ацетиленге 8 калийдин перманганатын кошуп атат реакцияда. Анан 4 сууну кошкондо эмне чыгат экен? 3 козукулак кислотасы, 8 марганецтин заряды 4 болгонун оксиди жана 8, буда калий иону болду да ошол жерде. Калий иону бул жерде дагы плюс болгондуктан мында курчап турат. Ошондуктан 8 калийдин гидрооксиди болуп туруп, бул биздин жооп болот. Текшерип көрөлү. Көмүртектен 6, көмүртектен 6. Марганецтен 8, марганецтен 8. Сутек 3, 2, 6 плюс 8 менен 14. Сутек 14, бул жерде 8 сутек плюс 6 сутек, 14 сутек. Эми кычкылтекти текшерели. 8 жерде 432 плюс 4 менен 36. Бул жерде 3 жерде 412 плюс 16 менен 28 плюс 8 менен 36. Демек, бардык элементтерибиз теңделди жана биздин теңдөө реакциябыз ушундай, бул татаалыраак, узунураак болду. Ошондуктан дагы мындай реакцияны бизде ЖРТ негизги тестте талдоосун бербейт. Же жөн эле теңдеп туруп, анан кийин теңдөөсүн бербейт. Теңдеп туруп, кайсынысы туура теңделди, ката теңделди сурашы мүмкүн, же башка болушу мүмкүн. Көбүнчө муну биз олимпиадалык райондук деңгээлдердеги суроо деп түшүнсөк болот, же мектептик деңгээлдеги.